Борончу аке, кечеги таркаган маалыматтар боюнча кыскача айтып кетсеңиз, Онадырдагы сизден кошо жүргөн адам катары өзүңүздүн пикириңизди. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Кечегин ушул Фейсбукка Онадырда жолугушуу боюнча, өзбектер менен жолугушкан боюнча Бабановдун ушундай бир провокационный бир үзүндү чыгып кетти. Мен силерге айтып кое берейин, ошону жасап аткан балдар биринчиден мындай Жээнбековди колдоп аткан болсоңор, же бир кайсы оппонентти колдоп аткан болсоңуздар, мынчалыкка чейин барбаңыздар, себеби дегенде эки элдин ортосунда ынтымак керек. Бул деген сөз кыскартылып кесилип туруп анан баш аяк аябай даярдалып жасалган экен. Биз жанында жүрөбүз. Бул мындай болуп калды. Жолугушууга чейин түн ичинде административдик ресурс пайдаланылды дейт. Элдер келбегиле деп айткан өзбектерди, келсеңер баягыда эле жумуштан алабыз дегендерде коркуткан, көп нерселер силерге берилбейт деген кыскасы. Анан күндүз келди дагы саат 10-да баштала турган биздин жолугушуу 1-де башталган. 2-ге чейин чойду, себеби дегенде сахнаны берге койгула, тиерге койгула, элдер келатса алдынан чыга алып, спортсмен жигиттер бир жакшы жанагындай куртой машиналар менен келип токтоп тосуп, артка кайткыла деп өзбектерди коркуткан экен да. Аны ошолордун баарын келип айтты да. Мына мен тиги коркутуп атышат, келатсак бизди артка кубалап атышат, тигинтип атышат, түн ичинде ушинтип деген сөздөр келип айтылдыбы? Айтылгандан кийин ошого жооп катары Бабанов чыгып турган айтып атат да. Бул жалпы алып көргөндө бир туугандар мектепчи Кыргызстанда жашаган өзбек элим деп баягы өзбек элине кайрылса, ал ошол жерин кесип алып өзбек элим деди деп аны баягы провокационный кылып, анан кийин эртең шайлоодо укугуңарды коргоп алгыла, бирөөлөр бирдеке деп коркутса коркпогула, чогулак алып, мисалы ага эме кылбагыла, тиги коркпостон өзүңүздөрдүн укугуңуздар менен барып шайлагыла деген жерлерин кесип атат да, оламыла, коркпогула, чогулгула, бириккиле деген жерлерин кесип алат да баягычы. Ынтымакта бололу, эртең мен президент боло турган болчусуң, коопсуздукту сактап берем. Анда милициялар келип туруп, жанагындай кылып мамиле кылбайт. Мисалы каралар келип жана коркутпайт. Менин учурумда андай болгон эмес деген сыяктуу сөздөр бар да. Ошолордун баарын жалпы айтып атат да. Анан кийин баягы бирөөнүн алдында чөгөлөнгөнчө баягы өлүмгө тикке карап мен коркпогула деген маанини түшүндүргөндө айткан да. Ал жерден анан булар жанагы провокация кылып аткан жигит, эмисилер өзбектер кыргыздардан коркпогула деп аткан сыяктуу кылып сүйлөп эме даярдап коюптур да. Аны элдин баары көрүп алып, ушинтип аткан турбайбы? Эми элестетип көргүлө, ар бир жолугушуу прямой кетип атат, прямой. Аны бүтүн Кыргызстан эмес, интернет аркылуу дүйнөнүн көп адамдардын баары көрүп атат. Эми ошол жерге Бабанов барып эле, жаш бала эле, чыгып алып эле бекем тургула, анан кийин кыргыздарды көздөй башыңарды көтөрүп тургула деп айткандайчы, андай туура эмес. Анчалык чагынчылыкка чейин барбагыла, эгерде утулуп аткан болсоңор анчалык чычалабагыла. Анан кийин биз болсо үгүттөп, анан ар бир адамдын тандоосу бар. Мен мисалы азыр Бабановду тандап үгүттөп жүргөн болчусум, бул менин тандоом. Анан сен тиги Жээнбеков тарапта болуп калсаң эле, мен акмак, анан борончу сен келесиң экенсиң, анан сени сыйлабаш керек экен дей бербегиле. Силерди деле мен ошентип айта берсем туура эмес да. Ошон үчүн ынтымакты кармайлы. Бул президенттик шайлоо оюнчук эмес. Буга деген биринчи коопсуздук жагын караш керек. Анчалык жама ат энесине асылып бүттүңөр, барчаны асылдыңар, бирок эми келип туруп ушуга такабагыл. Бир суроо.